Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында өлкөдө 4 миллиондой шайлоочу болсо, анын 1 миллион 700 миңден ашыгы жаштар. Бул жалпы добуш берүүчүнүн 43%ын түзөт дегенди билдирет. Тилекке каршы шайлоо маалында анын 13%, башкача айтканда 250 миңи гана катышат. Калган 80% добуш берүүгө барбайт. 70-80% катышпаган жаштар бул жон гана цифра эмес да. А бул айтылбаган ойлор, тилектер, же болбосо айылыбызда жашап атканда ыңгайсыз тротуарлар, же кинотеатрлардын жоктугу, мунун баары тең ошол биз шайлоого барып, өзгө татык талапкерди тандай албагандыгыбыздын натыйжасында да. Ошон үчүн биз ушул нерсени жаштарга жеткиргибиз келет. Албетте, тандоону дагы туура жасай билиш керек. Бирок биз бул кампания алганда муну тандагыла, тигин тандагыла деген нерсе болбойт. Болгону тандоого, шайлоого катышкыла. Ал эми тандоо өзүңөрдө. Ар бир адам баягы өзүнө жаккан талапкерин, өзүнүн көйгөйүн көтөргөн талапкерин шайлап алат деген ишеничтебиз. Жана албетте бул учурда жаштар сатылбай, же болбосо бир тураместандарга добуш берип койбой, баягы таза адамдарга добуш берет деген ишеничтебиз. Жаштардын шайлоо процесстерине катышуусун жогорулатуу максатында 2 айлык маалыматтык кампаниясы старт алды. Катыш тандаш шайлоо аталышындагы долбоордун алгачкы жыйыны Улуттук консерваторияда өткөрүлдү. Анда студенттерге жарандык милдеттин аткаруу менен өлкөдөгү маанилүү окуяларга катышуу мүмкүнчүлүктөрү түшүндүрүлдү. Жалаң эле шайлоочу катары шайлоого катышып таасир этүүгө эмес, талапкер катары дагы шайлоого катышууга абдан чоң мүмкүнчүлүк бар. Анткени жергиликтүү шайлоолордо талапкерлер үчүн жашы боюнча 21 деген талап бар. 21 жаштагы жаран шайлоого талапкер катары катышууга укуктуу. Билим боюнча жалпы орто же кесипчилик орто билим бар болсо, анда шайлоого катышууга укуктуу. Маалыматтык кампания 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерине депутаттарды шайлоого туш келди. Иш-чарага министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Этил Байсалов менен облустардагы өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү онлайн катышты. Бул жолку шайлоодо аралыктан добуш берүү эрежеси колдонулары айтылды. Кыргызстандын тагдырын, тарыхын, келечегин чечүү биз жаштар. Жаштар эң негизги ролдо. Бардык ошо тандоо процесстеринде. Ошондуктан туура жана татыктуу кандидатты биз шайласак, мамлекетибиздин эртеңки жаркын келечегин түзчү биз жана ошол кандидаттар. Бул жаштарды шайлоого тартуу боюнча иш-чаралар Бишкек шаарында, ошондой эле бардык Кыргызстандын аймактарында жүрмөкчү. Биз министрлик Кыргызстан жаштар кыймылынын демилгесин колдоп жатабыз. Катыш тандаш шайлоо долбоору алдыда аймактарды кыдырып, окуу жайлардын студенттери, айыл жаштар менен жолугушууларды өткөрөт. Өнөктүк учурунда университеттердин жана коомдук жайларга жаштарды шайлоого чакырган баракчылар илинип, маалыматтык кагаздар таратылат. Ошон үчүн мындай сонун мүмкүнчүлүктү түзүп берген Борбордук шайлоо комиссиясына биздин бийлик өкүлдөрүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Дүйшөн Шаршенбеков, Мирлан Жаныбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.